Атактуу алым Чубак ажы тууралуу кызыктуу фактылар. Ажыкебиз тирүү болгондо 48 жашка толмок. 2020-жылы 11-июль күнү эки тараптуу пневмония менен оор абалда ооруканага түшүп, тилекке каршы реанимациялык аракеттерге карабастан көз жумган. Чубак Тажибаевич Жалилов 1975-жылдын 21 январь күнү Жалал Абад облусунун Базар Коргон районуна караштуу Бай Мундус айылында жарык дүйнөгө келген. Ажыкебиз Базар Коргон районунун Мундус айылында математик менен англис тилчинин үй бүлөсүндө туулган. Чубак ажы мектепти алтын медаль, ал эми жогорку окуу жайларды кызыл диплом менен бүтүргөн. Көп балалуу үй бүлөдө болгон, 6 бир туугандын улуусу эле. 1996-жылы Кыргызстандагы Ислам университетин, 2000-2006 жылдары Сауд Аравиядагы эл аралык Умул Куро университетинде жогорку билим алган. Чубак ажы 2005-2007 жылдары бүткүл дүйнөлүк Ислам лигасынын Орто Азия боюнча эксперти катары эмгектенген. Ал эми 2010-2012 жылдары Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгын жетектеген. Андан Алымдар кеңешинин мүчөсү катары эл кыдырып, насаатын айтып жүрдү. Ошондой эле окуу жайларда мугалимдикти аркалаган. Иш тажрыйбасын Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинде араб тилине сабак берүү менен баштаган. Чубак ажы Жалилов оозунда сөзү бар, дин тууралуу жалпак тил менен, ошол эле учурда илимге таянып түшүндүрүп берген аалым эле. Ажынын чоң үйүнүн 3 бөлмөсүн ээлеген жеке китепканасы бар. Китепканада жалпысынан 10 миңге жакын китеп бар. Китепканада дин жөнүндө эле эмес, көркөм адабият, эмгек жана Кыргызстандын тарыхы тууралуу китептер түзөт. Чубак ажы Кыргызстандагы эң популярдуу жар салуучу YouTube блогер болгон. Көзүнүн тирүүсүндө ал ЖМКлар аркылуу элдин суроолоруна азил чыны аралаш жооп берип турчу Чубак ажынын акыл насаатын уккан мечиттерге жүздөгөн киши чогулчу. Анын YouTube желесиндеги жеке каналына миңдеген адам жазылып, өз учурунда күмүш баскычка ээ болгон. Азыркы тапта алтын баскычты багындырып 1 миллион катталуучуга жетип, жалпы 190 миллион просмотр ала алды. Жолугушууга келгендерди жылуу кабыл алып, таасирдүү сөзү менен узатканы эскеришет. Көп балалуу ата, артында 3 уул жана 2 кыз калды. Кыргызстандагы эң билимдүү адамдардын катарын толуктайт. Айрым атка минерлерге караганда билим жагынан алдыңкы сапты эч кимге бербейт. Туура 3 жыл мурда Чубак ажы Жалилов 11-июлга караган түнү 45 жашында дүйнө салган. Атактуу дин аалымы пандемиянын курмандыгы болду. Бул дүйнөдөгү мусулман эл үчүн оор жоготуу экени талашсыз. Чубак ажынын сөөгү өзүнүн туулуп өскөн айылы Базар Коргон районундагы Бай Мундус айылында жерге берилген. Бул анын кабыры. Үммөт, улут, өлкө, эл деп жүрөгү соккондор үчүн мындан өткөн жашоодогу миссия жок. Чындыгында биз Аллага таандыкпыз жана баарыбыз ага кайтуучубуз. Пайгамбарлар, мурас коруу, жылдыз мала аалымдар. Ошол жылдыз арасында бир өзгөчө аалым бар. Кандай кырдаал болсо дагы акыйкаттан жазбаган, бүт өмүрүн бардык үчүн дин жолуна арнаган. Тайманбастан дайым сүйлөйт чыркыраган чындыкты, багыт берип алга сүйрөйт сүйгөн эли кыргызды. Жаратканым жалгап өзүң, сакта ошол аалымды, пайгамбардын мурас коруу ошол биздин жылдызды. Канча адам динге келди, угуп сиздин сабакты. Ажырашкан канча жубай сиз себептен жарашты. Динин жээрип жүргөндөрдүн пикирлери алмашты. Насаатыңыз пайда берип туура жолун табышты. Баян кылып элдин баарын күлдүргөн, акыйкатты ачык айкын билдирген, адамдарды ойготуп жүрөктөрүн, акылына ыйман сөзүн киргизген. Сабактарын канча жандар угушкан, сабыр кылып баары амал кылышкан. Диндин эмне экендигин билбестердин жүрөктөрү ыйман менен жылышкан. Ак караны ылгап элге көргөздү, ачык айтып акыйкаттуу сөздөрдү, жаңыдан куралган бүлөөлөрдүн жашоолору жакшылыкка өзгөрдү.